Ерім деген ел болмойын, елім деген ер болбойт. Төө мойын деген бұл айыл, түгөрөктің төрт бұрчындағы мен қоз деген жерлерден кем болбойт. Айылдан башталған жол аламға алып барат дейт емес пе? Сөз башынан болсын. Бұл айылдың берекесі алыстан жыты аңқып тұрған коон андалектерден башталат. Дарбыздар болса, жер жайнап, көз жоғысын алат. Бұл айылдың ели да башқача. Жазда жарышып, күзде күрөшүп, жалқоолук дегенди сүйө беришпейт. Өздөрү жыйнаган ак пактадай, жүрөктөрү таза, ынтымактуу элдешет. Дал ошонун сыңары миң уккандан бир көргөн артык дейт элибизде. Төө мойын айыл аймагын ассалому алейкум деп ак тилден салам берип көрүүгө куштар болуп келип турган чагыбыз. Төө мойын илгертен мына төө мойын болуп аталып, бул жерде камыш, шора баскан дың жерлер болгон, шорлор чыгып жаткан жерлер болгон. Ошону биздин ата бабаларыбыз 1963 жылы Советтер Союзда ушул пактанын талаалары кеңирээк керек болгондугу үчүн ошо пакта талааларын көбөйтөлү деп совхоз, пактачы совхоз болуп аталып, пакта совхоз болгон. Арыдай мээнеткеч айыл элдеринин күнүмдүк жашоосу баарына кызык. Кыш мезгилинде келгенибиздин себеби ага тууган, жек жаат, баардыгы жылуу жумшак үйлөрүндө болушат. Төө мойын айыл аймагынын кучагында жайгашкан Ак Шар деген айылы. Үркөрдөй мамлекеттин жагдайы үй бүлөдөн башталат эмеспи? Андыктан ушул айылдагы Маликов Тойчак сакалдын үй бүлөсүнө назар салдык. Апабыз уулдарын уяга, кыздарын кыяга кондуруп, кенже уулу келини менен 3 небересинин жытын жыттап, бактылуу күндөрдү өткөрүүдө. Айылыбызда дагы жакшы өзгөрүүлөр болууда. 5-6 жылдан бери айныкса тез өзгөрүүлөр болду. Биздин магазиндерде арак сатылбайт, жок. Арак дегенди билбейбиз бизчи. Эми ичкендер анча-мынча шаардан ичиши мүмкүн. Айылда жок, эсепте жок. Анан мынабул оорулуу адамдардан, муктаж адамдардан, жаштарыбыздан өтө ыраазыбыз, кабардар. Россияда иштегендер дагы ошолорго уюмдашып, чогулушуп, акча менен көмөктөшүп турушат. Баса, апабыздын келини Төө мойын айыл аймактык ооруканасында медайым болуп эмгектенет экен. Өмүр сакчылары иш алып барган ооруканага да баш багып көрөлү деп чечтик. Биздин ушу Төө мойын айылына жетекчилерибиздин демөөрү менен ушундай жакшы үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна ушундай жакшы зданиялар түшүп, ушундай жакшы зданияларды куруп берди. Бизге ушу Төө мойын эли кыйналбасын деп бизге ушундай жакшы жаңы аппараттар келген. Мисалы үчүн менин кабинетимде ушул ЭКГ аппараты бар. ЭКГ аппараты менен жүрөктүн согуусун, жүрөктүн иштөөсүн текшерип беребиз. Элибиз Кызылкаяга, Арабанга карап чуркабайт. Ушул жерден өз баардык жакшы аппараттарыбыз келген. Ушул жерден баардык аппараттардан өтсө болот. Төө мойын элине ушундай шарттарды түзүп берген биздин жетекчилерибизге Төө мойындын номер 6 үй бүлөлүк дарыгерлер тобу чоң ыраазычылыгын билдирет. Баарын айтпай бирин айт дейт. Билимдин булагы мектеп эмеспи? Илимдин сырын ачкан, билимдин нурун чачкан айыл мектептерге барбай кетсек уят болор. Биз туш болгон Арып Сыдыков мектеби. Мектеп Кудайга шүгүр, жылуу, заманбап окуу куралдар менен камтылган. Окуучулар бор көтөрүп булганбай, акылдуу доска менен билим алышат экен. 2.177.000 сомдук өзүбүздүн мына котельныйыбыз, кышкы жылытуу системасы кыйын болуп, кышындасы суук болгон үчүн ошонун отопление, мына паровой отопленияларыбызды бардыгын кеңири кылып, ойдогудай кылып, талапка жооп бере турган кылып оңдоп беришти. Бир көйгөй калды. Шумалга чейин мына өкмөткө жана министерство, мына акимчилик районго ушуларга кайрылабыз. Дагы кайрылып кетет элем. Ушу мектебибиздин крышасыны шифр менен жаа беришин сунуштайт элем.
Себеби көпчүлүк класстарыбыздан тамчы агат. Сары таш айылы, көк бөрі ойногон, көк жалдарга жана далысы жерге тийбеген балбандарга бай айыл. Сарташ айылы деп ат болгон башталганына аякпага bir 50 жылдан ашты. Азыр Кудай кааласа bir жарым миңче адамда барбыз, 300 түтүн бар, андан деле ашып кетип атат. Эми өнүгүү Кудайга шүгүр, мына 12 жылдан буягына караганда азыр канча эле биздин айылда мынандай bir фаптар болду, детсаттар болду. Мына мектебибиз да Кудай кааласа 1-этажы бүтүп, 2-этажына эми мына Кудай кааласа бүтүп калар. Азыр өнүгүү Кыргызстаныбыздын ичинде бизде да бар Кудай кааласа. Мына жолдорубуз асфальт болду. Эң негизгиси былтыркы жылы бизге эмне келди? Топ-тунук кран суубуз келип калды. Ар бир үйдө, ар бир кожолуктун үйүнүн алдында азыр ушундай тунук сууну ачып эле крандан ачып эле суу ичип атабыз. Жаштар Кудай кааласа мына биздин ушу алдыга койгон эң максаттуу келечегибиз. Кудай кааласа ушуларга узун өмүр тилейбиз. Канча жакшы иштер аткарып атат. Жаштарыбыз биз үчүн таза талпынган тулпар болуп, биз үчүн көп иштерди кылды. Мына эл батасын берип эле отурат, жогорку кеңеште отурган жаш депутаттарыбызга иштеп аткан. Жаңы бышкан нандын жыты, күндүн жайкы ысыгы, нан көп болсо үйдүн куту, эки беттин кызылы. Жаңы бышкан нандын жыты деген ырды укпаган адам аз болсо керек. Жанадагы нан болсо ыр болот деп аталарыбыз көп айтып калчу эле. Ысык нандан жеп, манас айткан баланы угуп отурган кандай сонун. Манас болуп тур, манас атка конуп тур, манастын уулу сен. Ала тоонун ар бир айыл аймагында бирден көзгө атаар кожо жаш мергенчи кездешет. Бул айылдын кожо жаш мергенчидей аталган мергенчисинин үйүнө дагы конокко бардык. Бул кекилик. Азыр сезон ачыкта, да 26-та жабылат. Ошо кекилик атып берип, эми витаминдүү. Азыр көбүнчө Баткен областы ошо жакта көп да. Ошо жака барып, ошо жактан атып келип атат. Мен эми основной ошо Карышкыр атам да. Бияга Алайга чейин, Баткенге чейин ноокат. Өзгөндөрү чакырса, ошо чакырган жерге барып, анан эми Кыргызстанга жаратылышка бир пайда болот. Жок дегенде Кудайдан болот деп берсе деп ошолорду кылып атабыз эми. Азыр эми неберелеримден кичинелери бир 4-өө эле мектепке барбайт, калган мектепке барат, залдарга барат. Залга азыр барбага катышып атат. Найман айылда мектеп, эски мектепти зал кылып, ошо мына депутатыбыз ошонун пайдасы тип, быйылкы жылы залыбыз иштеп калды, Кудайга шүгүр эми. Бирок балдарга жакшы да бир нерсе менен занят болуп атат да. Жарганат менен үкүн эске албаганда, жарыкчылыкты ким гана сүйбөсүн. Күндүзү күндүн жарыгы болсо, түнкүсү дагы айылды жаркыраталы деген жандарга кезиктик. Быйылгы 2020 жыл жакшы жылдардын дан болот окшойт, Кудай буйруса. Себеби ошол жылдын башынан эле ушул айдан уже айыл өкмөт боюнча ар бир айылдарды жарыктандыруулар болуп, азыр бүгүнкү күндө ошол элдин ушул көчөдө жүргөн мына окуучуларга шарттар түзүлүп, көчөлөр жарыктандырылып, элдин маанайы, жаштардын маанайлары өтө жакшы да. Мектеп 2011 жылдан баштап курула баштаган. 2015 жылы
аяктап 2015 жылдын ошо сентябрь айынан ишке берилген. Азыркы мезгилде биздин мектепте 38 мугалим эмгектенет. 600дөн ашык окуучу окуйт. Мектеп бүткөндө эле ашканасы, спорт залдары менен кошо бүтүп ишке берилди. Азыркы мезгилде ошол балдар спорт залда дагы кружоктор уюштурулган. Мына балдардын коопсуздугун сактоо боюнча бизге 240 000 сомдук 24 көздүү ошол видео көзөмөл коюп берди. Алгачкы Куран аяты оку деп башталды. Демек, окуган адам озот. Айылдаштар бош убагында келип, китеп бетин барактап, рух казанын толтурушат экен. Бул китепканада 6686 китеп фонду бар. Бул китепканада балдар эле эмес, жалаң балдар эмес, жашы чоң ага эжекелер, мугалимдер, анан ошондой эле чоң адамдар да келип, ар түрдүү иш-чараларга катышып турат. Бул китепканага жыл сайын мындай жаңы китептер келип турат. Ушундай ар түрдүү китептер, Манас эпосу боюнча Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары жана ошондой ар түрдүү жаңы китептер менен камсыз болгон. Жеке мисте айылы, жериме маалым дайыны деп аталган айылга ат тизгинин бурдук. Ак көңүл адам көрсөң, алтын тапкандай кубана турчу заманда жашап жатабыз. Дал ошондой ак сакалыбызга жолугуп маанайыбызды көтөрүп алдык. Биздин айылда где-то 3600дөн ашуу киши жашайт. 400дөн ашуу кожолук бар. Дыйканчылыгыбыз негизги пакта. Жүгөр эгебиз, беде эгебиз, анча-мынча буудай дагы эгебиз. А үйлөргө мантип малиналарды эгебиз. Пакта быйыл 40 сомдон болду негизинен. Бул аз-маз пасыраак. Өзүнө өзү эми аз-маз актайт, эми кичине пайдаланабыз го, андай негизинен эмес. Акырында келип эми кичине мондай косупайларды кылып мына отун кылып буларды сатабыз. Булардын 15 сомго чейин. Мына чоңдорубузга рахмат. Эми болуп атат иштер. Мына депутатыбыз шонун инициативасы менен мына фапыбызды капремонт кылып берди. Детсадты капремонт кылып берди, рахмат. Анан мына жаңы мектеп түшүшүнө, курулушуна ушул чоң салымдарды кошту. Жаштарыбыз бүт Россияда иштешип атат. Алардан келип атат. Рахмат эми аларга деле. Жашоо кыргыздык ушинтип болуп атат да, эми өнүгүп атабыз, аны туура эле ойлош керек өзү. Аз-аздан болсо дагы кетип атабыз жогору карап. Дагы да ушул өнүгүп кетишке кыргыздардын эмеси мүмкүнчүлүгү өтө чоң. Бар жок бар да бизде. Мына бул картошка, сабыз, пияз жей турган нерселерди баардыгын өзүң кылып алсаң болот. Эч кандай эменин кереги жок. Өзүң базарга бар, наоборот базарга барып сатышыбыз керек. 12 айылды башкарган, ойлору алыс аттанган айыл аймагынын башчысына жолугуп, маалыматтын маңызын алдык. Төмөйүн айыл аймагы Төмөйүн мындай айтканда Арван районунун 130 км алыста жайгашкан жарым анклав деп айтылат. Өзбекстандын 2 областы, 3 району 2 шаар менен чектешет. Мындай айтканда жарым анклав. 18 айыл конуш бар, 18 000 калк, 3600 кожолук бар, 3600дөн ашык. Жалпысынан бизде 11 мектебибиз бар, 10 мектеп, бир жатак гимназиябыз бар, 6 балдар бакчабыз бар. Бизде бүгүнкү күндө 2 жаңы мектеп курулуп ишке берилди. 2 жаңы мектеп азыркы күндө курулуп жатат. Булар жаңы курулгандар Найман айылында Лел мектеби, Жекемист айылында Женалиев мектеби, азыркы учурда курулуп жаткан Сарташ айылында Сарташ мектеби жана Ынтымак айылындагы Кызыл Тала мектептери. Булардын жалпы курулушу боюнча билесиздер, ар бир айылдык аймактын өнүгүүсүндө кандай бир себептер болот. Бизде ушул биринчилерден болуп биздин чыгаган өзүбүздүн агабыз бар, Бакиров Өмүрбек Мырзарайымович. Ушул агабыздын демилгеси менен ушул киши жогорку кеңеште мурдагы чакырылышта депутат болуп, азыр дагы депутат. Ушул агабыздын Төмөйүндү көтөрүүгө өтө чоң салымдары бар. Борбордон өтө алыс жайгашкандыктан биз кароосуз калган. Мындан 29-30 жыл мурда биз ушундай кароосуз. Биз жака мындай айтканда араба дагы зорго жүрчү эле да. Биздин азыркы күндө ушу Төмөйүндө ушул агабыздын жардамы менен, салымы менен мына жолдорубуз оңолду. Акыркы 2 жылдан бери өтө катуу сел болуп, ошол 1,5-2 километр мына байкасаңыздар караван Төмөйүн жолундагы жолдорубуз оңолуп келатат.
быйылкы жылга жакшы долбоор мына биздин депутатыбыз аркылуу жакшы долбоор кирди. Мына биринчи кварталда болот деп айтылып атат. 19 миллиондук мына эки насосту иштетүү боюнча. Эгерде биз ушул эки насос иштеп калган болсо, бизде 1000 гектардын тегерегинде суу менен камсыз болуп, мындайча бизге сугат суу менен камсыздоо мындан да жакшырат. Бакиров Өмүрбек Мырзановичтин демилгеси менен, ошо колдоосу менен бизде 4 айылыбыз ошол мамлекеттик программага кирди таза суу боюнча. Эгер насып кылса, быйылкы жылы башталып калса, бизде Жеке Мисте, Акшаар, Достук, Ынтымак айылдары таза суу менен камсыздалып болот. Эрим деген эл болмоюн, элим деген эр болбойт деп сөз башында бекер айтпаган чыгарбыз. Туякты сактаган така, тулпарды сактаган туяк, эрди сактаган тулпар, ал эми элди сактаган эр болот экен. Ушул айылдын уңгусун улап, кемтигин курап, алжайын сурап турган уул кыздары бар экен. Алардын арасында арабасын айдап жүргөн, ак маңдайы жайнап жүргөн, өзүм эмес, өлкөм үчүн деген Өмүрбек Бакиров аттуу эл уулу бар эмеспи? Аллага ыраазы болбогон адамга ыраазы болбойт. Өмүрбек баласына айылдын эли ыраазы, рахматын айтууда. Төө моюндагы айылдаштар тырмак менен денедей, бала менен энедей, сака менен чүкөдөй, аке менен үкөдөй ынтымактуу жана намыска чабаар уулдарын колдоп турган, көрө албастан коргоп турган касиеттүү эл экен.